Саламатсыздарбы, балдар. Азыр кыргыз тили сабагы. Балдар, биз өткөндө фонетика бөлүмү жөнүндө кеңири сөз кылганбыз. Эми биз сөздүн лексикалык курамы жана грамматикалык мааниси жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе дептерибизди ачабыз, бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүн 6-апрель. Тема сөздүн лексикалык курамы. Бүгүнкү сабактын максаты төмөндөгүдөй болмокчу. Сөз жана сөздүн лексикалык курамы жөнүндө түшүнүк алуу жана аларды ажырата билүү. Тыныш белгилерин туура коюу жана сөздүн маанисин терең түшүнүү жөндөмүнө ээ болосуңар. Сөз, балдар, бул лексикалык бирдик болуп саналат. Тилдеги бардык сөздөр биригип, сөздүк курамды же лексиканы түзөт. Ал эми лексика жөнүндөгү илим лексикология деп аталат. Балдар, ошондой эле семасиология деген термин жолугат. Бул сөз маанилери жөнүндөгү илим. Ал термин гректин семасия маани жана логос окуу илим деген сөздөрүнөн алынган. Сөз маанилеринин өз ара карым катышы, өзгөрүшү, кеңейиши жана тарышы сыяктуу маселелерди изилдейт. Ошондой эле мында сөздөрдүн көп маанилүү болушу, маанини берүү жолдору, себептери, жашоо тиричилиги, маданий өнүгүшү жана башка маселелер каралат. Сөздүн лексикалык маанисинен башка анын грамматикалык мааниси да болот. Мисал алып көрөлү. Сөз кандайдыр бир маанини түшүнүктүү билдирсе, бул сөздүн лексикалык мааниси болуп эсептелет. Мисалы, эмгекчил деген сөздү алып көрөлү. Эмгекчил бул лексикалык мааниси тынбай иштеген мээнеткеч адам. Ошондой эле космонавт деген сөздү алып көрөлү. Космонавт бул космоско учуучу адам. Кыргыз тилинде, балдар, 12 сөз түркүмү бар. Сөз түркүмдөрү 3 топко бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, буларга зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч, этиш, тактооч. Ошондой эле кызматчы сөздөр, байламта, жандооч, бөлүкчө, модалдык сөздөр кирет. Ошондой эле өзгөчө сөз түркүмдөрү, буларга сырдык сөз жана тууранды сөздөр кирет. Балдар, муну кайталаганыбыздын себеби биз грамматика боюнча талдоо жүргүзүшүбүз керек. Мисалы, зататоочту алып көрөлү. Зататооч бул жалпы, энчилүү, конкреттүү, абстрактуу, туунду, тубаса жана 3 жак, ошондой эле сан менен өзгөрүлөт. Жак кыргыз тилинде 3 жак бар экендигин билесиңер. Биринчи, экинчи, үчүнчү жак. Ал эми сан жекелик сан жана көптүк сан. Эми алып көрөлү. Мекенди деген сөздү алалы. Мекенди деген сөздү алсак, бул зататооч, жалпы, конкреттүү, туунду. Туунду болгон соң, мунун оңгусу мекен, мүчөсү де. Табыш жөндөмөнүн мүчөсү, жекелик, сан. Ошондой эле Бекмырзанын деген сөздү алып көрөлү. Бекмырзанын бул зататооч, энчилүү ат, конкреттүү, туунду, оңгусу Бекмырза, мүчөсү нын, илик жөндөмөнүн мүчөсү, жекелик, сан. Дебек түшүндүңөрбү, балдар? Ал эми кыргыз тилинде лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөр бар. Буларга кызматчы сөздөр кирет. Ал эми кызматчы сөздөргө менен, жана, да жана башка сөздөр кирген билесиңер. Эми, балдар, мен силерге тапшырма берейин. Бул тапшырманы мындайча иштейсиңер. Ай, мектеп, жер, 11-чи сыноо деген сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанисин жазгыла. Мисал алып көрөлү. Үлгү 11-чи лексикалык мааниси катар, номер. Ал эми грамматикалык маанисин алып көрөлү. 11-чи бул санатооч. Санатооч бөлүнөрүн билесиңер. Анын ичинен иреттик санатооч, туунду, оңгусу
11 3-сі инче. Ошондой эле атооч жөндөмүдө жана жекелик санда. Демек балдар, сабакты түшүнсөңөр, анда эмесе саламатта болгула.